Кадырман телекөрүүчүлөр, таң эрте жагымдуу маанай сонун музыкадан соң келген кызыктуу меймандарыбыз менен эфирибиздин жүрүшүн алдында көздөй улантабыз. Ар кыл тармактын мыктыларын элге тартуулаган бул УТРК Чүй телеканалынын Таңкы Лайв программасы. Бизге бүгүн келген кадырлуу мейманыбыз, конокторубузду эске салып өтсөк, Чүй облусунун Кемин районунун Боролдой айыл аймагынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы Алымбүбү Мелисова жана Эркин Козубаева эжелерибиз биздин студиядан орун алган. Саламатсыздарбы? Кутман менен. Саламатсыздар. Алгач ушул жалпы жумрай журтка, кыргыз элине өзүңүздөр жасап жаткан иш, эмгектер тууралуу, кесибиңиздер тууралуу маалымат берип өтөлү. Эркин айым, сизден баштасак, канча жыл болду иштеп жатканыңызга? Кайсыл тармакта эмгектеңиз? Мен иштегениме 35 жыл болду. Бул тармакта иштегеним. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, ошо 35 жылдан бери билинбей ушул мекемеде иштеп жүрөм. Үйүңүз болуп калыптыр да. Экинчи үйүм болуп калды чындыгында. Үйгө барганда көбүрөөк убакыт ошол жакта жүрөт, болуп калды чындыгында. Ошо жакшы коллективибиз, аябай жакшы, ынтымактуу коллектив. Бүт келген бейтаптарды жакшынакай тейлеп дегендей, тазалыкты карайбыз. Тазалык, орустар айткандай, чиста тазалык здоровье дегендей, тазалык ден соолукка эң жакшы нерсе да. Таза болуп турса мекеме баары келген эл да жакшынакай маанай жакшы болот. Аяккандай эле болуп калат го. Келип тегең таза болуп. Жакшынакай. Жакшы шарт түзүлсө. Эң сонун эми албетте коллектив жакшы болгон үчүн ушунча жыл иштедиңиз болуш керек. Анткени эми начар коллективде бир күндө тургун келбейт да. 35 жыл деген бул өтө бир чоң убакыт биз үчүн. Ал эми Алымбүбү айым, айтсаңыз, сиз ушул жерде иштеп жатасыз. Боролдой үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп аталат, жасап жаткан ишиңиз канча жылдан бери эмгектенесиз? Ага чейин каякта иштедиңиз эле? Саламатсыңар баарыңарга. Мен ушу Кемин районунда иштегениме быйыл 22 жыл. Башында окууну бүткөндө Быстровкада иштедим, анча Кеминде 6 жыл. Андан кийин азыр ушу Боролдой үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштейм. Аякта эмгектенип жатканыма быйыл 13 жыл болду. Эмгек жааматыбыз аябай ынтымактуу, жакшы. Руководителибиз Бекмырза Белекович. Жакшы, эми коллективибиз аябай жакшы, үйүбүз эле болуп калды. Эртең менен жумушка жакшы эме менен барабыз да. Эң сонун бая айтып коет экен. Кайсыл кесиптин ээси болбосун, кайсыл тармакта жүрбөсүн, кандай адам болбосун, эгерде башына оору түшүп, кыйналып жатса, көзүнөн медайымы чаат депчи, ошол жерге барганда, мисалы, сиздердин биринчи эле Кудайдын андан кийин сиздердин колуңуздарда да өмүр жашоо дегенчи, анан баардыгы тең, мисалы, коркуп, ушундай болуп барат эмеспи сиздергечи, жошуп дегенде. Ал эми сиздер болсо ошол убакта, мисалы, укол сайып, башка нерселерди кылып жатканда, көзүбүзгө бир чоң ушундай бир адамдардан көрүнөсүздөр да. Анан бүгүнкү эфирде мындай сүрдөнгөнсүп, кооптонгонсуп отурабыз, андай нерсени жоёлу деген ой менен айтып жатам. Иш бул жашоодогу эң негизги нерсе. Айтсаңыз, Алымбүбү айым, негизи ушул кесипти тандап калганыңызга, ушул тармакта өмүрүңүздүн көп бөлүгүн арнаганыңызга өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм. Ата-энеме рахмат. Мен ушу мамам окутту да ушу кесипти. Өзүм ошону эле каалагам, анан мамам да ошо мамамдын аракети менен окудум да. Биринчи энем, андан кийин ошо коллективим, үй бүлөм дегендей. Жакшы. Эркин айым, айтсаңыз, негизи 35 жыл убакыт, демек сиз Союз кулай электен бери иштеп келесиз. Ооба. Анан ошол убакыттан бери бир нече мезгил алмашты, керек болсо кылым да өзгөрткөн экенсиздер дегендей, 21 кылым окулду. Анан тазалык жаатында сөз кылсак, мисалы, буга чейинки келген бейтаптар кандай эле, азыркы бейтаптар кандай, тазалык маселесине кандай көңүл бурат, негизи эле келген ушул бейтаптар? Эми Союз убагындагы бейтаптар көбүнчө апа-аталар көп жатчудай. Карган адамдар. Жаштар деле болчу. Билбейм, жакшынакай эле мамиле кылчу эми. Биз деле аларга жакшынакай мамиле кылганда, алар деле ошондой эле жакшы тазалыкты сактаганга аракет кылышчу. Эми азыр деле ошондой эле болуп атат. Эми азыр деген баягы отделениялар жок да. Иштеп, бейтаптар жатып дарылангандай. Азыр келип кетип дарыланышат да. Азыр деле жакшы эле мамиле кылышат, жакшы эле биз деле аларга жакшы мамиле кылабыз, алар деле бизге ошондой эле жакшы мамиле кылып турушат. Ушул суроону медайым атар сизге узатайынчы. Мисалы, азыркы көпчүлүк оорулар жашарды деп келебиз. Анан азыркы жаш ата-энелер мурункулардай эмес деп айтып келебиз. Ушул нерселерди салыштырып айтып берсеңиз. Мурунку
мурункулар менен азыркылардын айырмасы асман менен жердей. Азыр баары эле үйдө отургандардын баары эле кээ бирөө келип бизге үйрөтөт да. Мен аларын көрсөткөт. Болмосо. Баары бир айырмасы бар. Азыркы жаштар ата-энелер башкача да. Жакшы, ал эми үй бүлөңүздөргө кайрыла өтсөк, өзүңүздөр негизинен кайсыл аймактансыздар, үй бүлөлүк шартыңыздар, балдарыңыздар дегендей. Өзүм Кемин районуна Кичигем айылынын тургунумун. 1971-жылы ошо Кичигем айылында туулгам. 8 бир тууганмын. Кичүүсүмүн, 4 кыздын кичүүсүмүн. Үй бүлөлүүмүн, жолдошум бар, 3 балам бар, 6 неберем бар. Эми Кудай буйрса күч кубат берип турса канча убакыт иштейм деген оюңуз бар? Күч кубат берип турса эми маңдайыма жазганды көрөм го, эми иши пенсиядан кийин ден эле иштейм деген оюм бар. Ден соолук болсо иштей беребиз го. Эң сонун. Көнүп калды бул коллективге. Эми жумушка келбей калсаңыздар башкача болуп калсаңыздар эбиздер деле. Башкача болуп Баягы спортчу машыкпай калса, ал күнү ийгиликсиз өтүп калгандай болот дегенди, сиздер да келип, ийне сайып, кимдир бирөөгө жумушка жардам келип эс бересиңиздер. алабыз чынын айтканда. Үйдөгү баары бир оокат бүтпөйт, андан көрө жумушка келип эс алабыз. Жумушубуз кесибим өзүмө жагат да. Сонун. Эркин айым айтсаңыз, эми ушунча убакыт иштептерсиз, 35 жыл аралыгында. Анан жумуштагы эң чоң жеңиштердин бири албетте бул коллектив менен жакшы мамиледе болуу. Анан ошол менен тең катар, эгер сен жасап жаткан ишти бааласа да башка адамдар да, анан жогору жактан же буга чейин кандайдыр бир сыйлык, наамдар көрсөтүлгөнбү сиздерге? 35 жыл оңой убакыт эмес да. Ооба, туура. Эми 35 жылдын ичинде өзүбүздүн грамотабызды алдык. Былтыр болсо губернатордун грамотасы менен сыйландым. Ал деле адамга кичинекей бир стимул болот экен, мындай эмгекти бааласа ал жакшы эле да. Ооба. Эмгегиң бааланып турса, аябай эле баягы дагы да иштеп турайын деген ниет болот экен. Ошо Демек, ушунча жылым текке кетпептир, текке кеткен жок. Буюрса бааланды, эмгек бааланып, монтип сыйланып, ардак грамота менен губернатордун Кеминге акимиатка чакыртып, акимдин колунан алдым да. Аким өзү тапшырды. Сонун. Ал эми Алымбек айым айтсаңыз, негизи сиздер өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмнелер бар? Жалпы ушул оорукана тууралуу айтып өтсөк. Жалпы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда врачыбыз бар, 3 медсестра иштейбиз, лаборанткабыз бар, рентгенибиз бар, флюорография бар. Стоматология бар. Буга чейин ушул бир чоң мындай больница, да, оорукана болуп эмгектенип келесиздер, бүгүнкү күндө кичирейип калды аймак. 6 жыл болду да больницаны жабып калганына. Так чоң эле отделение болчу да. Кандай ойлойсуз? Жеке ошол жерде кызматкер катары ушунча жыл иштеген адам катары бүгүнкү күндө деле ошол нерсени жандандырып иштетсе, мисалы, башка алыс жакынга элдер барып убара тартпастан жакшы эле мүмкүнчүлүк болот беле? Мүмкүнчүлүк болмок эми мына айылдар чечет го. Биз эми айыл аймак биригет дегендей болуп атат. Ошол бириксе эми ошо үмүтүбүз чоң. Ошо больницабыз чоңоюп, элге дагы жакшы болмок да. Эми азыр деле жакшы эле. Бар Жакшы алкыштарды алып жүрөбүз. сонун. Мисалы, көпчүлүк нерсени, адамды ойлонто турган нерселер көп болот экен бул жашоодо. Биз колдо турган нерсени баалай албай калат экенбиз көп учурда дегендей. Баягы эми дүйнөнү каптаган жаман илдет пандемиядан улам, бирок бир жаңы нерсе ачылды көпчүлүгүбүзгө, ушул мед кызматкерлерин сыйлоо, аларга болгон сый жогорулады десек болот. Анткени көзүбүз караңгылап ишенгенибиз гана сиздер болдуңуздар. Анан ошол бир оор убакыт болду жалпы дүйнө эли үчүн, анын ичинде биздин Кыргызстан үчүн. Анан бул учурда кандай чыктыңыздар сиздер, негизи эле өз жардамыңыздарды көрсөтүп? Биз эми жакшы эле кызмат кылдык деп ойлойм. Бизге ошо 5 айыл өкмөт карайт да. Бизге ошо келип ачты, врачтын жардамы менен, өзүбүздүн ак эмгегибиз менен кызмат кылдык деп ойлойм. Ал учурда мисалы эми үйгө баруу деген, баягы бесконтактный деп атпайбы, үй бүлөгө жолукпагыла деген сыяктуу бир талаптар коюлуп атпады. Анан сиздерде кандай болду бул нерселер? Үйгө барып келип иштеп аттыңыздар. Айыл аймактарда кандай көрүнүш болду? Айыл аймактардан биз эми андай эме болбогондон үйгө барып келип эле аттык эми. Мындай оор чектөөлөр болгон жок, Ооба. Анан негизи эле жалпы эле ушул сиздердин оорукана тууралуу сөз кылсак, дагы эмнелер болсо мындан да жакшыраак болот эле, шарттар болсо деп өзүбүздүн мындай жүрөктөгү нерсебиз, өзүбүздүн
иштеп жаткан мекемебизге болгон суроолорубузду айтсак, сөздөр. Мекемебизге болгондо эми бизге жакшы бир капитальный ремонт кылып берсе, анан жана чоң больница кылып эле отделенияларды ачып берсе деген эле оюбуз бар. ооба. Негизинен жалпы жолунан Аябай эски здание биздики. больница канча убакыт мурун салынды эле, канча жылдан бери эмгектенип келет? Бул эми 85-жылы салынган. Андан бери баягы капитальный ремонт эле болгон жок. Биз өзүбүздүн аракетибиз менен жасап атабыз да ремонтту. Актап, сырдап дегендей. Анан эми отделениялар ачылып калса жакшы болмок. Келген бейтаптардын көбү эле эметет. Больницаңар аябай сонун эле убагында. Ошондой эле ачылып, эметсе жатып, бир 5-10 күн болсо да жатып дарыланып элек деген. Көп да мындай. Ошону аракет кылып аштырсак жакшы болот эле деп. Демек жаңы эле больницалардан экен да, 85-жылдары салынып атса. Ооба, жакшы зданиябыз. Жаңы салынып бүтөөрү менен бир 5 жыл убакыт болуп электен баштап сиз иштеп баштаптырсыз демек да, илгертен бери ал жерди билесиз. Жок, бүткөндө бир жыл больница жаңы курулуп бир жыл 5 болгон жыл, кезде э? уже 87 почти бүттү полностью больница. Мен 88 жумушка киргем, ошондон баштап эле. Аябай жакшы болчу да ал кезде. Бүт условиясынын баары бар, суусунун баары бар. Тегерегинин баары аябай курорттун Гүлдөп немеси турчу, дейли э? да. Гүлдөп турчу да. Аябай жакшы болчу. Азыр эле жакшы эми. Бирок бир эле чети отделение иштебегени болуп атат да. Бирок эме бар. Бизде эми тез жардам бар. Элге кызмат кылган тез жардамыбыз бар. Машинелери менен улам чакырык болгондо барып тейлеп турган. Жакшы. Эң сонун. Жок дегенде. Эркин айым, сиз үй бүлө шартыбыңыз боюнча айтсаңыздар. Мен 7 бир туугандын 6-сымын. 3 балам бар. Үчөө тең чоңойгон, үй бүлөлүү. Ошо. 7 неберем бар дегенде, өзүм уже пенсияга чыкканмын, пенсияга чыксам да иштеп жүрөм, мындай эмгекти баалагандан кийин кичине кой иштеп турайын деп иштеп атам. Ооба. Эң сонун. Жалпы жолунан ушул бүгүнкү күнү күз, кыш мезгилдерине жана эмдөө учуру дагы башталат эмеспи? Бөбөктөргө, балдарга, анан ушул нерседе эмдөөдөн качкандар да бүгүнкү күндө көп болууда. Мисалы, түшүнбөстүк дейбизби, же болбосо балким алардын чындыгы дейбизби? Анан ушул нерсе эмдөө боюнча айтып өтсөңүздөр, Медайым Отар канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Бул илгертен бир калыптанып калган нерсе болчу да, эмдөөдөн качпаш керек дегендей. Эмдөөлөр эми плановый деп коет, ал эмдөөлөр болуп турат. Бизде ошо привычный медсестра Майрам эже бар. Ошо Майрам эже иштейт ал эмдөө тармагында. Анан азыр ошо бүт Кыргызстан боюнча жана эме болуп атпайбы? Кызамыкка каршы депчи, прививкалар ошолор сайылып атат. Бүт эле планда түрлүү иштер. Эң сонун, мамлекет тарабынан тапшырма берилип атат. Эмдөө негизинен ошол айыл аймактарда кандай жүргүзүлүп атат? Бардыгы эле кабыл алып атабы дегендей эмдөөнү? Кабыл албагандар каршылар болуп элатат, албайбыз дегендер болуп элатат. Негизинен сиз ушул 35 жылдык тажрыйбаңыз бар айтсаңыздар, мурунку учурларда ушул эмдөө деген түшүнүк бул милдеттүү түрдө алыш керек деген ой менен жүрчү да. Ооба. Ал кезде эми балдардын келечегин ойлочу да. Бул эмделип турган балдар ден соолугу чын болот да. Азыр көбүнчө жана эмдөөдөн качкандар бул жана динге берилгендер да көбүнчө. Ошолор көп каршы болуп албагандар. Же болбосо элдин көбү туура түшүнүп эле алып атышат. Союз убагында болсо калтырбай эле алышчу да. Бул ден соолукту, балдардын келечегин ойлочу да. Ошо. Азыркылар эметпейт да. Жакшы, ал эми айтсаңыздар, негизи бая чөлкөм аймактар болуп бөлүнөт турбайбы? Мисалы, кандайдыр бир оорунун көбөйүшү, мисалы, же болбосо возрастной дейбизби, жаштын улгайышына жараша болот, же болбосо бөбөктөрдүкүнө жараша. Ал эми сиздердин аймакта кайрылган бейтаптардын көпчүлүгү кайсыл жагдай менен кайрылышат? Көбүнчө эле ковид болбоду, ошондон кийин эле ошо көбүнчө эле ошо грипп менен, давление менен, жаштарда эле ошо көбүнчө давление низкий менен келет, жогору давлениялар келет. Негизинен бая пандемиядан кийин, ковид оорусунан кийин байкалдыбы сиздерге, медайымдарга келген мисалы бейтаптардын көбөйүшү дейбизби, же тескерисинче коом күчтөнүп, оорудан оолак болуп калдыбы, кандай болуп калды бул жагдай?
Жок, ошо тескерисинче ошо көбөйдү, оорулар көбөйдү. Пандемиядан кийин оорулар да көбөйдү, бейтаптар да көбүрөөк болуп атат. Демек көпчүлүк оорунун башын ачып койгон экен десек болот да. Рахмат, анда ыраазычылык билдиребиз. Ушул негизинен атайы ушул кеминден келип жасап жаткан ишиңиздер, бааланып жаткан эмгектер, жалпы эле өзүңүздөрдүн ишиңиздер тууралуу сөз кылып бердиңиздер. Анан ошол акыркы мезгилдерде мамлекеттик кызматкерлердин, өзгөчө ушул мед кызматкерлеринин дагы айлык акысы да көтөрүлдү, жогорулады деп калды эле. Сиздерде кандай болду бул жагдай? Жогорулады, жакшы. Буга чейин ошо 4000 менен иштегем мен 10 жыл. Андан кийин пандемия убагында 4000 кошулду. Анан былтыр 1 апрелде кошулду. Жакшы, буюрса. Демек Кудай беришти эле. Ооба, эми апрелден баштап, былтыркы апрелден баштап кошулду. Жакшы эле, эми Кудайга шүгүр баарыбызга. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда сиздерге ошол эркин микрофон сунуп өтсөк, жалпы көрүүчүлөргө, ошол эле өзүңүздөр тейлеген аймактарга саламдуу айтып өтүңүздөр. Келиңиздер, микрофон сиздерде. Эми биз өзүбүздүн коллективге салам айтабыз, айылыбызга салам айтабыз, бир туугандарга дегендей. Биринчи байлык, ден соолук дейм, баарына ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, Кыргызстаныбызда аманчылык болсун, токчулук, молчулук болсун дегендей. Ошондой каалайм мен элдин баарын. Эксон, албай. Жалпы жааматыма рахмат. Эмчайым, улубуз, старшийыбыз Курманжанга, Майрам эже, Бекмырза Белековичке, жалпы жааматыма рахмат, ушинтип бизди колдоп жибергендерине. Ошо үй бүлөбүз аман болсун, өзүбүз аман бололук. Биринчи байлык ден соолук дейт, ден соолукта болуп, элдин кызматын кылып жүрө берелик. Айтканыңыздар келсин, бул дүйнөдө эң маданияттуу адам ден соолугуна кам көргөн адам деп айтылат экен. Андыктан ошол ар кимибиз денибиз сак болуп, бул жашоодогу бир жакшы көз ирмемдерге бай бололу деген жакшы тилек менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Бизге келген кадырлуу мейманыбыз, конокторубузду дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөк, Чүй облусунун Кемин районунун Боролдо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медайымы Алымбүбү Мелисова жана Эркин Козубаева эжекелерибиз болду. Биз көрсөтүүнүн жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз. Алдыда дагы кызыктуу түрмөктөр, берүүлөр бар.